Садыр Жапаров Facebook аркылуу төмөндөгүдөй өзүнүн пикирин билдирип чыкты. Анда мындай деп жазылат: мен ар кандай саясий маселелерге байланыштуу ушак сөздөргө көңүл бурбай жооп бербей эле коеюн дегем. Бирок айрым учурларда жооп бербесең калктын калың катмары мындай чындыкка коошпогон кептерден күмөн санап, айрымдары болсо ишенип алышат экен. Айлана чөйрөмдөгүлөр жооп бербей эле коюңуз. Буларга жооп бериш сиздин деңгээлиңизде эмес деп чыгышат. Мен жалп элге мурдагылардын катасын кайталабайм деп сөз бергем. Эми кечеги Жанар Акаевге байланыштуу маселе боюнча: Жанар иним, өзүңдүн ишиң толо арам болсо эле мени да өзүңдөй ойлобо. Тескерисинче, БШКнын төрайымы Шайлда Бековага кимдир бирөөлөр барып президент менен макулдаштык, Жанар Акаевди колдоп койсун деди дейиптир. Мен Шайлда Бековага бир гана мыйзам талабы жана адилеттүүлүк менен чечкиле. Эч ким силердин ишиңерге кийлигишпесин дедим. Ким барганын атын да сураганым жок. Аны БШК төрайымы өзү айтсын. Биз шайлоо башталгандан бүгүнкү күнгө чейин Борбордук шайлоо комиссиясынын бир дагы ишине кийлигишпедик. Мыйзамсыз чечим чыгарышса, өздөрү керт баштары менен жооп беришет. Башынан эле ушундай талап коюп келе жатам. Ал эми Токто ББ Оргалча боюнча ушундай талапкер бар экенин ушул тема чыкканда билдик. Токто ББ айымды Айгүл Жапаровна эмес, атасы да тааныбайт. Мурда Эл үмүтү партиясына чаптап жүрдүңөр эле, эми Альянс партиясына чаптайсыңарбы? Альянс партиясы өздөрүн оппозициялык партиябыз деп жүрүшпөйбү? Айгүл Жапаровна депутаттын тагдырын чечмек турсун, бир уборщицаны да кызматка койгон жок жана койбойт дагы. Анын бир эле иши бар: жетим жесирлерге жардам берүү. Мындан ары ушундай ушактардан алыс болушуңуздарды суранамын. Эң кызыгы, бир ай бою жетелешип алып, эл кыдырып, бири-бириңерди оозуңар талганча мактап жүрүп, анан эми бүгүн кайра шпион уйгур четтен келген деп жамандап калганыңар Кудайга да жакпайт. Ал эми аялдардын квоталары боюнча баарыңар эсеп-чотту жакшы билесиңер. Комиссия түзүп барып БШК менен биргеликте санап чыктылар. Мыйзам боюнча 30% кем эмес аял болуш керек деп турат. Эгер 30% ашып кетип, анан эле БШК Жанардын мандатын тартып алып, туура эмес чечим чыгарып жаткан болсо, анда иш козгоп жоопко тарталы, деди Жапаров.